Баланын жүрөгүнө жол табуу деп мындай теманы аябай мындай философский коюп турсуз да. Ушул нерсе сиз айткан нерсени дайыма айтып атабыз да. Балдар телефонго кирип кетти дейбиз да. Телефонго кирип кетти дейбиз да, биз ата эне өзүбүз телефондобуз мүмкүн. Бүгүн жакшы болсо келечегим жакшы болот. Туурабы? Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер менен Таамай подкасттын кезектеги чыгарылышында жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү маегибизде ошол баланын жүрөгүнө кантип жол табабыз деген теманы тандап алдык. Бул темада Кудай буйрса агартуучу Кыргызстандагы алдыңкы педагогдордун бири Мурас коомдук фондусунун долбоор жетекчиси Асылбек Жодонбеков агайыбыз. Агай кош келиптирсиз. Кош болдук, Каске. Чоң рахмат, сизди ушул биздин студиябызга көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кудай буйрса ошо сиз менен бүгүнкү баарлашуубуз да бир жакшы, сонун идеялар, абдан бир сонун ой пикирлер чыгат деп ишенип атабыз. Кудай буйрса бул багытта сиздин өзүңүздүн дагы аябай бир чоң тажрыйбаңыз бар. Өзүңүздө жашооңузда ошол бала тарбиялоо маселесинде көп эмгектерди кылып жүрүп атасыз. Ушул багытта ачылыш жасаганга. Анан эми алгач агай ошол баланын жүрөгүнө кантип жол табабыз деп атпайбызбы? Ушул теманын өзүн бир ачып бергенге аракет кылсак, ошол кандай түшүнсөк болот, ошол баланын жүрөгүнө жол табуу деген маселенин өзүн. Казбек агай, рахмат чыгарганыңыздарга, балдарга ошол жаңы подкаст баштап, жаңы командага да ийгилик болсун. Баланын жүрөгүнө жол табуу деп мындай теманы аябай мындай философский коюп турсуз да. Анан деги эле мындай мен бүгүн сиздер менен баарлашкым келип атат, мындай ата эне, анан педагог катарындачы. Баланын жүрөгүнө жол табуу деген бул өзү менин оюмча, мындай жеке менин мындай ата эне, анан педагог катарында тажрыйбамды айта турган болсом, ата эне кантип жол табат? Ата эненин балага болгон ата энелик мээрими бул жол табуунун башаты да. Ошол жол табуунун башатында ата эне эми баягы баарыбыз биологиялык ата эне болдук да. Ошол ата эне боло электен баштап, анан ата эне болгон күндөн баштап биз ошол баланы менен өстүрүү процессинде бала менен чоңоюшубуз керек экен да. Демек баланы таанып бишибиз керек экен. Өзүбүздү да таанып бишибиз керек экен. Эми баягы адам баласы өзүн таанып билүүнүн чеги жок экен да. Анан бурун адам катарында, балким жолдош катарында, бир коомдун мүчөсү катарында таанысак, ата эне болгондон кийин биз ата эне катарында изденишибиз керек экен. Элементарный суроо күндө: мен канчалык жакшы ата эне болуп атам? Мен канчалык жакшы атамын? Мен канчалык жакшы жубаймын деген суроолор ошол изденүүгө түртөт экен да. Анан ошол мээримден баштап, ошол биринчи күндөн баштап, албетте эң биринчи педагогикалык адабияттарда мындай деп коет, мындай эненин мээрими балага кан жан менен бүтөт дейт да. Атанын мээрими бара-бара калыптанат дейт. Баягы бала талпынып, атасы жумуштан келсе деп качып, атасын ээрчип жумушка кетип баратса, ошентип калыптанат дейт да. Ошол сыңарындай, ошол үй бүлөлүк мамилелерде, күнүмдүк процессте ошол баланын жүрөгү, баланын мээрими, баланын дүйнө таанымы ачылган сайын ошол анын жүрөгүнө жол сабылат. Анын ата эне менен баланын ортосунда сүйүү болот. Сүйүү болгон жерде өнүгүү болот, менин оюмча. Экөө мындайча айтканда, бири-бирин чын дилден сүйө турган болсо деп атабыз да. Албетте. Анан эң негизги нерсеси, жанагы нерсе, бул ата эне, биз баарыбыз эле педагог эмеспиз. Демек баланы таанып билүү процессинде биз дайыма изденип жүрүшүбүз керек экен. Күмөн санашыбыз керек кээде. Действительно мен туура эмес кылып атамбы, туура кылып атамбы депчи. Бул аябай маанилүү нерсе экен. Сонун, эми мисалы мындай болуп атат да. Эгерде ата эне менен баланын ортосунда мындай бир сүйүү карым-катнаш болбосо, ошол экөөнүн ортосунда байланыш болбосо, бул үй бүлөдө жана коомдун бекем болушу да ошол үй бүлөдөн көз каранды болуп атпайбы? Эгерде үй бүлө бекем болсо, анда коом дагы бекем болот деген бир теориялар бар да. Анан ушул багытта ушул
дагы бир роль бар да. Ата эне сөзсүз түрдө сиз айткандай жанагы үй бүлөдө мындай бир сүйүп баланы тарбиялап, анан андан ары ошо тарбияга коомго дагы аралаштырып кете турган мугалим бар да. Ушул ата эне менен мугалимдин ортосунда бир кызматташуунун көпүрөсү кандай нукта өзгөрүш керек, кандай нукта болуш керек деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Мугалимдикке кирүүдөн мурун ошол ата эненин жанагы мээриминен тышкары ата эненин бири бирине болгон мамилесине маанилүү экенин дагы карайм. Ата эне бири бирине мамиле кылат. Эгерде кандай бир деңгээлде эне өзүнчө мээрим төгүп, ата өзүнчө камкордук кылып, бирок ошол эле мезгилде үй бүлөдө гармония болбосо, ата эненин ортосунда бир жакшы мамиле болбосо, ымала болбосо, бири биринин аябуу сезимдери болбосо, бул аябай туура эмес нерсе да. Демек ушул дагы мындай айтылбаса дагы сезилип туруш керек да бул өзүнө өзүнчө. Анан албетте бала бакчага барып, мектепке барганда естественно бала мындай уже коомго чыга баштайт. Демек ата энеден тышкары балада баягы социалдашуу процесси жүрөт. Социалдашуу деген болду биз коомдошуу. Ошол процессте албетте баланын баягы жан дүйнөсүнө бала бакчада болду тарбия болсо, көчөдөн кошуналардын балдары таасир эте баштайт. Анан албетте андан кийин мугалимдер. Анан эми мугалимдин орду уже башкача. Анткени мугалим эмне? Бул даярдалган адис. Бул агартуучу. Мугалим социологияны окуган, психологияны окуган, педагогиканы окуган, анын тажрыйбасы бар. Кээ бирөөнүкү азыраак, кээ бирөөнүкү көбүрөөк деген сыяктуу. Албетте ошол мугалим менен ата эненин баарлашуусу, кызматташуусу аркылуу анан баланы өнүгөт да. Кээ бир байкайсыздар, кээ бир мектептерде мындай кээ бир ата энелер менен педагогдор мындай кызматташуу эмес, мындай оппозициянын эрегиштик бир тоң кээде калыптанып калат. Байкап же байкабай. Же экөөнүн бири башкача болушуна. Бул кандай бир деңгээлде сөзсүз түрдө залалга келтирет да. Ошондуктан мүмкүн болушунча ата эне менен педагог кызматташуу аркылуу, бири бирин таануу аркылуу чогуу, анткени экөөнүн максаты бир да, туурабы? Демек чогуу өнүксө дагы жакшы болот. Абдан сонун пикирди айттыңыз агай. Себеп дегенде бул биринчи жанагы ата менен эненин ортосундагы мамилени айтпадыңыз. Мисалы мындай болуп атат да. Эгерде коомдо ошол ата менен эненин ортосунда мындай бир сөзсүз эле балага айтып эмес, кылып көрсөткөн тарбия таасирдүүрөөк экен да. Бул мисалы илимде деле, мен уккан ислам дининдеги тарбиялоонун принциптеринде дагы ушул нерсе бар экен да. Мисалы айта беришке караганда бир нерсени жасап көрсөткөн, жашоо. Мисалы мугалим катары деле биз сабак өткөндө балдарды мисалы 45 мүнөт какылдап какшап бир тарбияны айтат экенбиз. Ал балдар сыртка чыгып туруп, көчөдөн бир достору болобу, бир көчөдө бирөө бир нерсени жасап атса, ошо жасап аткан нерсени көбүрөөк eshitип кетип калат экен да. Таасири күчтүү болот эмеспи? Анан экинчи жанагы мугалимди адис катарычы кызматташуусу жөнүндө аябагандай жакшы нерсе айттыңыз да. Ушул мугалим ата эне ортосунда бири бири менен бири бирин толуктаган тарбиялоо боло турган болсо, абдан бир сонун болот эле да. Анан бүгүнкү күндө ушул биздин балдарыбыздагы эң бир чоң көйгөй, мисалы жанагы биз айтып атабыз го, коомдо виртуалдык жашоого кирип атат, алар компьютерге, телефондун ичине эле кирип кетти депчи. Анан менин оюмча ушул балдар бул кадимки жашоосунан бир кызыккан бир нерсени кадимки жашоодон эмес, көбүнчө виртуалдык жашоодон, мисалы ошол жерде жанагы аны мактап атышат, ошо виртуалдык жашоону аны аябай угуп атышат, анын ою менен макул болуп атышат, бир кичинекей бир нерсе жасаса мактап атышат. Анан кээде ой пайда болуп кетет, ушул мындай мени угуп атабы коом деген бир, угуп атабы же уккан жокпу деген бир күмөн ойлор пайда болот да. Ушул балдардын мени угуп жатышат деген сезимдерин кантип ойготсок болот? Каске мына экөөбүздүн ата энебиз. Анан биздин балдар деле, менин балам чоңоюп калды, эң кичүүсү эми 11-класс азыр. Анан ата эне ушул нерсе, сиз айткан нерсени дайыма айтып атабыз да. Балдар телефонго кирип кетти дейбиз да. Анан ошол эле мезгилде мындай коомдо системалык жоктой сезилет да мага. Телефонго кирип кетти дейбиз да, биз ата эне өзүбүз телефондобуз бүгүнкү күндө.
туурабы? Мына байкалып атат да, мисалы үчүн үйгө барганда эле эгерде жумуш жок болсо телефондо, демек балдар эле эмес, ата эне да кирип кеттик да. Ошондуктан бала менен системалуу мындай ыраттуу мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Ал деген эмне? Элементардык дүйнө, мисалы үчүн мындай телефон, өткөндө мен бир жерден бир жакшы бир адис, бир жакшы сөз айтты. Телефон бул дейт колдонуучулардын каражаты дейт. Компьютер жаратуучунун каражаты дейт. Телефондон эмне кылабыз? Жалаң даяр нерсени көрүп атабыз да. Компьютерде отуруп бир нерсе жаратабыз. Макала жазабыз, бир нерсе кылабыз, балким баягы бир ар кандай программалар менен иштейбиз, туурабы? Ошол сыңарындай ата эне биз мындай так эрежелерди орнотуп коюшубуз керек экен да. Элементарный үйдө так эреже. Так эрежелерди орнотуу эмне? Мисалы үчүн кечинде тамактанууда, мисалы үчүн баарыбыз чогулганда келип телефонду кармабайлы. Бир саат баарлашалы. Жок деген элементарный кечинде келип чогулганда чогуу тамактаналы, телефондорду коюп коелу деп. Бирок эгерде ошону айтып коюп туруп ата эне өзүбүз жасабасак, албетте баланы жасабайт. Демек телефонго ошол гаджеттерге болгон мамилени ата эне биринчи өзгөртүшүбүз керек. Бала кенже курактагы кезде көбүрөөк, мисалы үчүн телефонду, анан дагы кээ бир ата энелерде мындай нерсе болуп атпайбы? Ошондо айтылат дагы тас телефонду, мисалы үчүн настроениясы жакшы кезде телефонду берип коет. Телефон тарбиячы. Бала кечке телефонда. Бирок эгерде баланы бир нерсе кыла турган болсо, жазалоонун элементи катары, же көңүлү чөгүп болсо, алып кел деп тартып алат. Демек балага мындай чыкканда бир туура эмес мамиле. Эмне себептен? Көчө эле берип атат, жана эле берип атат. Ачууң келсе эле бербей коесуң деген сыяктуу мамиле болот да. Демек бала ошол жерде акыйкатты сезип калат да. Ошондуктан ата эне катарында биз даяр эрежелерди орнотолу. Телефонду алып атабызбы? Телефонду алмаштыра турган альтернативалар болсун бизде. Ошондо абдан жакшы болот. Демек кандай деңгээлде биз биринчи кезекте өзүбүздү көзөмөлдөйлү, андан кийин балдар менен болгон мамиледи кылууда сөзсүз түрдө бир альтернатива туруштайлы. Телефон алып койдукпу? Ошол малда ойнойлу. Чогуу бир жерден барып тамактаналы, чогуу иш кылалы. Эгерде жер тамда кылсак, балким эште чыгып иштейли, чогуу. Ушул сыяктуу элементардык бир кандай бир деңгээлде балага ошол телефондой эле кызыктуу боло тургандай жагымдуу процесс сунуштасак, бала эч качан гана телефондун кулу болбойт. Ал эми үйдө кызыкса, эч нерсе жок болсо, албетте бала ошол анын бир өзүнүн бир потребности жагында муктаждыктары бар да. Анын баарын тең телефондон алат. Ошондуктан баланы телефондон кул кылып андан арылтуунун бир жолу, демек ата эне биз өзүбүздү көзөмөлдөйлү. Сабаттуу мамиле кылалы. Маалыматка, телефонго, гаджетке, мен оюмча мындай жакшы болот. Сон. Эми ушул жерден бир эки пикир жаралып атат да. Мисалы, жана гаджеттерден эми мотивациянын бир башкача бир нерсеси бар го. Бир кичинекей бир нерсе аябай мактап атат, ой, сен азаматсың, эми кел кийинки деңгээлге өтүп көрсөң мындан да сонун болот депчи. Анан экинчи бир нерсе ушул жанагы альтернативалуу нерселерди сунуш кылык деп атпайсызбы? Ошол виртуалдуу дүйнөдөн да кызыктуураак кандай альтернативаларды сиз сунуш кылат элеңиз? Мисалы үчүн эми бул баланын жаш курагына өзгөчө да. Элементарно, мисалы үчүн мен азыр энимдин баласынан байкап атам да, мисалы үчүн 2 жаштагы баласы, 4 жаштагы баласы. Ошол 4 жаштагы бала эми азыр жанагы шортторду көрөт экен да. Шорт уктап коет го. Азыр эми бизде TikTok тилекке каршы тыюу салышып алышты. Эми TikTokто деле терс нерсе бар, жакшы нерселер бар эле. Бирок тыюу салышып алышты, жанагындай чектөөлөр болуп калды. Анан алар жанагы эмне кылат? YouTubeга кирет, шортсторду көрөт, башкаларды көрөт. Кызыктуу. Ошол баланын алгоритмине карата телефон алып берет экен да, мүмкүн сунуштай берет. Демек элементарно ошол 4 жаштагы балага, эшикке чыгып велосипед деп, мисалы үчүн, чогуу. Мисалы үчүн, чогуу бир жака бар. Элементарный гүлдөргө суу куй. Элементарный оюндун ар кандай түрүн, мисалы үчүн, үйдө болсоң кечинде мисалы үчүн жаңылма чайт. Табышмак айт. Китеп окуп бер, мисалы үчүн элементарный. Элементарный кичинекей ар бир үй бүлөнүн шартына карата. Мисалы үчүн ошол балдар менен отуруп эле шашып үйрөт керек болсо. 4 жаштагы балдар жагын сезим калтырып калат. Акырындап шахматтын фигураларын үйрөт.
Ушул сыяктуу бул жерде ар бир мисалы үчүн уникалдуу бир универсалдуу бир кеңеш бере албайбыз да педагогдор. Педагогда ушул нерсе бар да казбек айтасыздар, билесиздер туурабы? Демек универсалдуу кеңеш жок. Демек ар бир үй бүлө өзүнүн шартына, дүйнө таанымына карата балага бир нерсени сунушташыбыз керек. Ал эми өспүрүм курактагы балдар. Вот өспүрүм курактагы балдарга уже автономия керек. Мына биздин кыздарыбыз, балдарыбыз да турат бул жерде. Өспүрүм курактан өттү булар, туурабы? Өспүрүм куракта көбүрөөк балдарга автономия керек. Мен кээ бир ата энелерден ушуну байкап калдым да. Өспүрүм курактагы балдар эмне? Бул жолду 12 жаштан башталып атат, Азыр эми 10дун эмеси менен бул где-то кээ бир балдарда 21 жашка чейин уланып кетип атат. Өспүрүм курактагы балдар. А так бир 17-18ге чейин ушундай көрөт. Уже аларга көбүрөөк автономия керек. Демек алар менен келишишибиз керек, шартташыбыз керек. Балам, хорошо, бул убакта мейлиң. Мисалы үчүн могу ишти кылышыбыз керек балам. Качан кылабыз? Демек бала өзү тандасын. Телефон жулуп алып туруп, давай муну кыл деп десек, уже бала уже анын өзүнүн автономиясын, анын өзүнүн чегин бузган болобуз да. Демек анын кээ бир учурларда балага дагы өз алдынчалык беришибиз керек. Анткени ал өзүнчө инсан да. Демек анын өзүнүн инсандыгын калыптандыруу үчүн биз сөзсүз түрдө кээде келишим кылалы. Так бир эрежелерди иштеп чыгалы да. Демек өспүрүм курактагы балдарга эмне? Алдын ала. Балам, давай могу убакта мондай кылалы. Чогуу. Бүгүн бияка кылабыз. Бүгүн бул ишти бүтүрөлү балам. Же болбосо балаңыз бүтүрө турган болсо, балам бүтүрөсүң, кайсы убакка бүтүрөсүң? Бала сүйлөштүк. Же болбосо, же болбосо кандай бир деңгээлде көзөмөлдөө, жана көзөмөлдөөнүн кандай түрү бар? Мисалы үчүн такшымын аткарабы? Такшымын аткардыңбы? Кайсы убакта аткарасың? Аткардым. Аткарган жоксуңбу? Жок, балам, болбойт анда. Анда давай келишели. Деген сыяктуу баарлашуу, сүйлөшүү, так бир эрежелерди орнотуу аркылуу биз өспүрүм курактарга ушул өзгөчө мамиле кылабыз. Демек ар бир баланын өзгөчөлүгүнө, жаш курагына карата биз туура мамиле кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде кээ бир учурда балдар мисалы үчүн интернет аркылуу жасап атат да. Мисалы үчүн интернетти биз мокочодо ээлей албайбыз да бүгүнкү күндө. Демек мисалы үчүн пандемия убактында баарыбыз интернеттен жасап калдык көп нерсени. Туурабы тапшырма? Демек тапшырма учурунда мисалы үчүн жасап атабы. Интернетти эмне максатта колдонуп атат азыр? Бул дагы маанилүү. Эгерде сабагына колдонуп атса, туура колдонуп атса, же болбосо аудио китептерди угуп атабы, же болбосо кандай бир деңгээлде Хан академиясына кирип алып туруп математикалык эсеп чыгарып атабы, демек ошого да карашыбыз керек. Демек, көрдүңүздөрбү? Демек, ар бир ата эненин балага кылган мамилеси бул жекече болот. Ар бир үй бүлөнүн жагдайына карата болсо, мен ойчо туура. Баягы бизде мындай нерсе бар да. Бычак колду кесет деп пайдаланбай коюунун өзү акылсыздык дейт да. Анан көбүнчө эле биздин коомдо бир көйгөй болгондо тыюу салып баштайбыз да. Ошол көйгөйгө жолоткубуз келбей алыстан, бирок жашоо деген башкача да. Мисалы сөзсүз түрдө ал көйгөйгө адам жолугат. Ал сиз жолуктурбаганга аракет кылбасаңыз, бала өз алдынча болгон мезгилде жолугат депчи. Мисалы телефонду эле бүгүнкү күнү мектептерде тыюу салыш керек деп атабыз. Туура, сабак учуруна тыюу салышыбыз керек. Бирок дайыма көтөрүп жүргөнүн аларга тыюу салгандын ордуна сиз айткандай бир кандайдыр бир эреже, кандайдыр бир чектерди белгилеп туруп, ошону коомдо баарыбыз ошол нерсени сактай турган болсок, жана сиз айткандай кечине эле өзүбүздүн балабыздан телефонду алып коюп, бирок биз телефонду пайдаланып атсак кызык тескерисинче биз кызыгуусун өстүрөбүз го деген ой бар. Казыр мына сиз көп жыл директор болуп иштедиңиз, мугалим болдуңуз. Мисалы үчүн эле эстеңиз, мугалимдер кээде тыюу салат. Окшош. Бирок өз телефонду алып атса, сүйлөшүп атса, WhatsApp'та же соцсеттерде отурса, ал кандай өрнөк? Көрдүңүздөр? Демек, биринчи кезекте ата эне, мугалимдер биз эрежелерди орнотолу чогуу балдар менен, чогуу сактайлы. Эми жерде бир маселе бар дагы. Кээде жана ата энелер деле үйдө 5 баламды башкара албай деген нерсе бар да. Анан мектепте 30 бала, мисалы, ар бир баланын өзүнө тиешелүү бир уникалдуулуу жактары бар. Анан мугалимдер үчүн бир өтө оор болгон нерсе бар, ошол балдардын өзүнүн уникалдуулугуна, өзгөчөлүгүнө жараша бир мамиле кылуу. Ошол ата энеде деле ошол проблема бар. Мисалы, бир үйдөгү 3 баласы болсо, үчөөнүн 3 башка мүнөзү бар да. Ошол балдардын өз алдынча жанагы өстүрүү маселесинде, аларга ишеним берүү маселесинде, кээ бир мисалы балдарга ай сен азаматсың деп мактай берсе, бир жардан алыс кетиши мүмкүн дегендей маселелер чыгат. Анан ушул адамдардын бир ар кандай мүнөзүн эске алып, алардын бир уникалдуулугун эске алып, бир тарбиялоонун жолдорун бир сунуш кыла аласызбы? Мындай кылса болот деп.
Мен жогоруда айтып кеттим го, баягы ата-эне бүгүнкү күндө мындай Кудайга шүгүр болуп калды, көрдүңүздөр, мындай ушунчалык маалымат булагы бизде күчтүү да. Демек ата-энемиз бүгүнкү күндө жасалма интеллект чыкты, бир нерселерди суроолор берсеңиз кээде албетте кээде жаңылат, бирок ушунчалык баягы так бир берип коет бизге, кеңештерин берип коет өзүн. Анын сарындай бул убакта бизге адабияттар ар кандай педагогдордун, философтордун, психологдордун мындай жетишкендиктери, илимий изилдөөлөр, айрымдардын китептери жардам берет. Мисалы үчүн ушул темада биз айрым кээ бир адистерге токтолсок, мисалы үчүн Говард Гарнерди сиз да өзүңүз тааныштырсыздар. Жакшы бир теория бар да. Интеллекттин көп жактуулугу теориясы дейт да. Ал баланын 8 интеллектин тибине бөлөт да. Мисалы үчүн логикалык, математикалык интеллект, же болбосо физикалык, мотордук интеллект деп коет, жана абдан кыймылдуу балдар. Же инсан ичиндеги интеллект дейт. Кээ бир балдар мисалы үчүн табиятынан эле ойлуу келет, ойлоно берет. Ойлонуп отурат, өз алдынча башка тырмалар чечкенди жакшы көрөт. Кээ бир балдар эмне? Инсан аралык интеллект дейт. Бир кабарды укса, сизге жетишмейин, тигиге жетишмейин, жагытынбай. Ушундай сыяктуу. Же болбосо кээ бир балдарда музыкалык, ритмикалык интеллект дейт. Действительно, үндөрдү укканды жакшы көрөт кээ бир балдар, же болбосо кээ бирде мисалы үчүн жанагындай мейкиндик интеллекти деп коет, мисалы үчүн жанагындай ченегенди, башка кылганды жакшы көрөт. Же болбосо кинестетиканын интеллект деп коет, бир нерсеге чыгып, тигинтип, минтип жүргөн балдар бар. Демек көрдүңүздарбы? Демек онун баары тең бир илимий мындай дүйнөгө келе турган болсок, мындай илимий түшүнүктөрү бар да. Демек балдардын ар кандай интеллекттин тиби бар. Демек ошого карата мамиле кылышыбыз керек. Өзүңүздүн балдарыңыздарды кээде байкайсыз го, мисалы үчүн. Кээ бир балаңызды үйдөн чыгара албайсыз, кээ бирөөнү бир үйгө киргизе албайсыз. Туурабы? Кээ бирөө кечке отурат үйдө бир нерсе кагазды карап, үйгө чык, барчы эшикке чыгып кичине таза болуп дейсиз. Бирөө кирбейт үйгө. Баталап алып жүрө берет ошол. Көрдүңүзбү? Демек баланын табияты ар башка. Демек ар бир баланын табиятына карата өзгөчө мамиле. Андан тышкары мисалы үчүн Выготскийдин эмгектерин алсак болот, туурабызбы? Өнүгүүнүн жакынкы зонасы дейт. Демек ар бир баланын өзүнүн өнүгүү жолу бар. Өнүгүүсүнүн жакынкы зонасы бар. Демек ошол өнүгүүсүнө, дүйнө таанымына карата, ошого карата мамиле кылдайт. Эгерде кандай бир баланын өнүгүүсү болуп эмеде болсо, айнада болсо, демек кандай бир моун деңгээлинде кандай бир деңгээлде биз мамиле кылалы. Акырындап өнүктүрөлү. Кээде ата-эне педагог максаттуу түрдө кээде баланын артында, кээде астында жүрөлү. Кээде жетелешибиз керек да. Көрдүңүздөрбү? Демек кээде кээ бир учурда биз билбей калышыбыз керек, чынтып болуп калышыбыз керек. Жок, билбейм балам, сен өзүң кантип ойлойсуң деген сыяктуу. Анын пикирин алып. Демек кандай бир деңгээлде бул жерде өтө жакшы. Андан тышкары мисалы үчүн курактык психология деген психологиянын жакшы бир бөлүгү бар, Ар бир баланын курагына жараша мамиле кылуу, аларга карата мамиле кылуу деген сыяктуу. Менин оюмча ушул сыяктуу мындай ата-энелер дагы бүгүнкү күндө, ата-энелерге деле бүгүнкү күндө бул интернетте бүгүн мындай жеткиликтүү. Анан мугалимдер үчүн менин оюмча ушул сыяктуу адабияттар маанилүү. Ошол эле мисалы үчүн жанагы чет өлкөдө аябай жакшы педагог, мисалы үчүн бул Пиаже, мисалы үчүн эмгектерин айтып жүрөбүз. Мисалы үчүн Америкадагы белгилүү педагог Дюнин эмгектерин бүгүнкү күндө айтып жүрөбүз. Өзүбүздөн эле мисалы үчүн советтик педагогикада мисалы үчүн Аманашвили мисалы үчүн гумандуу педагогикага, балага гумандуу мамиле кылалы деген сыяктуу мамиле. Бул дагы аябай маанилүү да, туурабы? Ошол эле мезгилде менин оюмча бүгүнкү күндө мындай эң негизги нерсеси биз ошол педагогикалык процессте баланы таанып билүү менен биз өзүбүздү да таанып билишибиз керек да. Туурабы? Ата-эне эгерде ушундай нукта биз ата-эне дагы педагог дагы мындай ушундай нукта мамиле кылсак, илимдин жетишкендиктерин, өзүбүздүн тажрыйбабызды, анан баланын өзгөчөлүгүн. Менин оюмча ошондо жаңылбайбыз го деп ойлойм. Эми ушул жерден бир эки пикир жаралып атат да. Мисалы, жана гаджеттерден эми мотивациянын бир башкача бир нерсеси бар го. Бир кичинекей бир нерсе жазсаңыз аябай мактап атат, ой, сен азаматсың, эми кел кийинки деңгээлге өтүп көрсөң мындан да сонун болот депчи. Анан экинчи бир нерсе ушул жанагы альтернативалуу нерселерди сунуш кылык деп атпайсызбы? Ошол виртуалдуу дүйнөдөн да кызыктуураак кандай альтернативаларды сиз сунуш кылат элеңиз? Мисалы үчүн эми бул баланын жаш курагына өзгөчө да. Элементарно, мисалы үчүн мен азыр инимдин баласынан байкап атам да, мисалы үчүн 2 жаштагы баласы, 4 жаштагы баласы. Ошол 4 жаштагы бала эми азыр жанагы шортторду көрөт экен да.
Shorts деп коет го. Азыр эми бизде TikTok тилекке каршы тыюу салышып алышты. Эми TikTokто деле терс нерсе бар, жакшы нерселер бар эле. Бирок тыюу салышып алышты, жанагындай чектөөлөр болуп калды. Анан алар жанагы эмне кылат? YouTubeга кирет, Shorts'торду көрөт, башкаларды көрөт. Кызыктуу. Ошол баланын алгоритмине карата телефон алып берет экен да, мүмкүн сунуштай берет. Демек элементарно ошол 4 жаштагы балага, эшикке чыгып велосипед деп, мисалы үчүн, чогуу. Мисалы үчүн, чогуу бир жака бар. Элементарно гүлдөргө суу куй. Элементарно оюндун ар кандай түрүнөн, мисалы үчүн, үйдө болсоң кечинде, мисалы үчүн, жаңылмач айт. Табышмак айт. Китеп окуп бер, мисалы үчүн, элементарно кичинекей ар бир үй бүлөнүн шартына карата. Мисалы үчүн ошол балдар менен отуруп эле шашып үйрөт керек болсо. 4 жаштагы балдар уже аң сезими калтырып калат. Акырындап шахматтын фигураларын үйрөт. Ушул сыяктуу бул жерде ар бир, мисалы үчүн, уникалдуу бир универсалдуу бир кеңеш бере албайбыз да педагогдор. Педагогдо ушул нерсе бар да, казып айтасыздар, билесиздер, туурабы? Демек универсалдуу кеңеш жок. Демек ар бир үй бүлө өзүнүн шартына, дүйнө таанымына карата балага бир нерсени сунушташыбыз керек. Ал эми өспүрүм курактагы балдар. Өспүрүм курактагы балдарга уже автономия керек. Мына биздин кыздарыбыз, балдарыбыз да турат бул жерде. Өспүрүм курактан өттү булар, туурабы? Өспүрүм куракта көбүрөөк балдарга автономия керек. Мен кээ бир ата-энелерден ушуну байкап калам да, өспүрүм курактагы балдар эмне? Бул жолду 12 жаштан башталып атат, Азыр эми 10-дун эмеси менен бул где-то кээ бир балдарда 20-21 жашка чейинге уланып кетип атат. Өспүрүм курактагы балдар. Атак бир 17-18ге чейин ушундай курат. Уже аларга көбүрөөк автономия керек. Демек алар менен келишишибиз керек, шартташыбыз керек. Балам, хорошо, бул убакта мейли, мисалы үчүн могу ишти кылышыбыз керек балам. Качан кылабыз? Демек бала өзү тандасын. Телефон жулуп алып туруп, муну кыл деп десек, уже бала уже анын өзүнүн автономиясын, анын өзүнүн чегин бузган болобуз да. Демек анын кээ бир учурларда балага дагы өз алдынчалык беришибиз керек. Анткени ал өзүнчө инсан да. Демек анын өзүнүн инсандыгын калыптандыруу үчүн биз сөзсүз түрдө кээде келишим кылалы. Так бир эрежелерди иштеп чыгалы да. Демек өспүрүм курактагы балдарга эмне? Алдын ала. Балам, давай, бул убакта мондай кылалы. Чогуу. Бүгүн бияка кылабыз. Бүгүн бул ишти бүтүрөлү балам. Же болсо балаңыз бүтүрө турган болсо, балам бүтүрөсүң, кайсы убакта? Бала сүйлөштүк. Же болсо, же болбосо кандай бир деңгээлде көзөмөлдөө, жана көзөмөлдөөнүн кандай түрү бар? Мисалы үчүн такшуманы аткарабы? Такшуманы аткардыңбы? Кайсы убакта аткарасың? Аткардым. Аткарган жоксуңбу? Жок, балам, болбойт анда. Анда давай келишели. Деген сыяктуу баарлашуу, сүйлөшүү, так бир эрежелерди орнотуу аркылуу биз өспүрүм курактарга ушул өзгөчө мамиле кылабыз. Демек, ар бир баланын өзгөчөлүгүнө, жаш курагына карата биз туура мамиле кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде кээ бир учурда балдар мисалы үчүн интернет аркылуу жасап атат. Мисалы үчүн интернетти биз мокочодо ийе албайбыз да бүгүнкү күндө. Демек, мисалы үчүн пандемия убактында баарыбыз интернеттен жасап калдык көп нерсени. Туурабы, тапшырма? Демек, тапшырма учурунда мисалы үчүн жасап атабы. Интернетти эмне максатта колдонуп атат азыр? Бул дагы маанилүү. Эгерде сабагына колдонуп атса, туура колдонуп атса, же болсо аудио китептерди окуп атабы, же болсо кандай бир деңгээлде Хан академиясына кирип алып туруп математикалык эсеп чыгарып атабы, демек ошого да карашыбыз керек. Демек, көрдүңүздөрбү? Демек, ар бир ата-эненин балага кылган мамилеси бул жекече болот. Ар бир үй бүлөнүн жагдайына карата болсо, менин оюмча туура. Баягы бизде мындай нерсе бар да. Бычак колду кесет деп пайдаланбай коюунун өзү акылсыздык дейт да. Анан көбүнчө эле биздин коомдо бир көйгөй болгондо тыюу салып баштайбыз да. Ошол көйгөйгө жолоткубуз келбей алыста, бирок жашоо деген башкача да. Мисалы, сөзсүз түрдө ал көйгөйгө адам жолугат. Ал сиз жолуктурбаганга аракет кылбасаңыз, бала өз алдынча болгон мезгилде жолугат депчи. Мисалы, телефонду эле бүгүнкү күнү мектептерде тыюу салыш керек деп атабыз. Туура, сабак учуруна тыюу салышыбыз керек. Бирок дайыма көтөрүп жүргөнүн аларга тыюу салгандын ордуна сиз айткандай бир кандайдыр бир эреже, кандайдыр бир чектерди белгилеп туруп, ошону коомдо баарыбыз ошол нерсени сактай турган болсок, жана сиз айткандай кечин эле өзүбүздүн балабыздан телефонду алып коюп, бирок биз телефонду пайдаланып атсак кызык тескерисинче биз кызыгуусун өстүрөбүз го деген ой бар. Казыр, мына сиз көп жыл директор болуп иштедиңиз, мугалим болдуңуз. Мисалы үчүн эле эстеңиз, мугалимдер кээде тыюу салат. Окшолот. Бирок өз телефонду алып атса, сүйлөшүп атса, WhatsApp'та же соцсеттерде отурса, ал кандай өрнөк? Көрдүңүзбү? Демек, биринчи кезекте ата-эне, мугалимдер биз эрежелерди орнотолу, чогуу балдар менен чогуу сактайлы. Эми жерде бир маселе бар да,
кээде жана ата-энелер деле ой үйдө 5 баламды башкара албай деген нерсе бар да. Анан мектепте 30 бала мисалы ар бир баланын өзүнө тиешелүү бир уникалдуулуу жактары бар. Анан мугалимдер үчүн бир өтө оор болгон нерсе бар, ошол балдардын өзүнүн уникалдуулугуна, өзгөчөлүгүнө жараша бир мамиле кылуу. Ошол ата-энеде деле ошол проблема бар. Мисалы бир үйдөгү 3 баласы болсо, үчөөнүн 3 башка мүнөзү бар да. Ошол балдардын өз алдынча жанагы өстүрүү маселесинде, аларга ишеним берүү маселесинде кээ бир мисалы балдарга ай сен азаматсың деп мактай берсе, бир жардан алыс кетиши мүмкүн дегендей маселелер чыгат. Анан ушул адамдардын бир ар кандай мүнөзүн эске алып, алардын бир уникалдуулугун эске алып, бир тарбиялоонун жолдорун бир сунуш кыла аласызбы? Мындай кылса болот деп. Мен жогоруда айтып кеттим го, баягы ата-эне бүгүнкү күндө мындай Кудайга шүгүр болуп калды, көрдүңүздөр, мындай ушунчалык маалымат булагы бизде күчтүү да. Демек ата-энемиз бүгүнкү күндө жасалма интеллект чыкты, бир нерселерди суроолорду берсеңиз кээде албетте кээде жаңылат, бирок ушунчалык баягы так бир берип коет бизге, кеңештерин берип коет өзүн. Анын сарындай бул убакта бизге адабияттар ар кандай педагогдордун, философтордун, психологдордун мындай жетишкендиктери, илимий изилдөөлөр, айрымдардын китептери жардам берет. Мисалы үчүн ушул темада биз айрым кээ бир адистерге токтолсок, мисалы үчүн Говард Гарнер, сиздер ата өзүңүз таанышсызбы? Жакшы бир теория бар да. Интеллекттин көп жактуулугу теориясы дейт да. Ал баланын 8 интеллектин тибине бөлөт да. Мисалы үчүн логикалык, математикалык интеллект, же болсо физикалык мотордук интеллект деп коет, жана абдан кыймылдуу балдар. Же инсан ичиндеги интеллект дейт. Кээ бир балдар мисалы үчүн табиятынан эле ойлуу келет, ойлоно берет. Ойлонуп отурат, өз алдынча башка тырмалар чечкенди жакшы көрөт. Кээ бир балдар эмне? Инсан аралык интеллект дейт. Бир кабарды укса, сизге жеткизмейин, тигиге жеткизмейин, жаратылбайт. Көрдүңүзбү? Ушундай сыяктуу. Же болсо кээ бир балдарда музыкалык, ритмикалык интеллект дейт. Действительно, үндөрдү укканды жакшы көрөт кээ бир балдар, же болсо кээ бирөөдө мисалы үчүн жанагындай мейкиндик интеллекти деп коет, мисалы үчүн жанагындай ченегенди башка кылган жакшы көрөт. Же болсо кинестетиканын интеллект деп коет, бир нерсеге чыгып, тигинтип, минтип жүргөн балдар бар. Демек көрдүңүзбү? Демек мунун баары тең бир илимий мындай дүйнөгө келе турган болсок, мындай илимий түшүнүктөрү бар да. Демек балдардын ар кандай интеллекттин тиби бар. Демек ошого карата мамиле кылышыбыз керек. Өзүңүздүн балдарыңыздарды кээде байкайсыз го, мисалы үчүн. Кээ бир балаңызды үйдөн чыгара албайсыз, кээ бирөөнү бир үйгө киргизе албайсыз. Туурабы? Кээ бирөө кечке отурат үйдө, бир нерсе кагазды карап, үйгө чык, барчы эшикке чыгып, кичине таза аба жут дейсиз. Бирөө кирбейт үйгө. Баталап алып жүрө берет ошол. Көрдүңүзбү? Демек баланын табияты ар башка. Демек ар бир баланын табиятына карата өзгөчө мамиле. Андан тышкары мисалы үчүн Выготскийдин эмгектерин алсак болот, туурабызбы? Өнүгүүнүн жакынкы зонасы дейт. Демек ар бир баланын өзүнүн өнүгүү жолу бар. Өнүгүүсүнүн жакынкы зонасы бар. Демек ошол өнүгүүсүнө, дүйнө таанымына карата, ошого карата мамиле кылдайт. Эгерде кандай бир баланын өнүгүүсү болуп эмеде болсо, айнада болсо, демек кандай бир деңгээлинде кандай бир деңгээлде биз мамиле кылалы. Акырындап өнүктүрөлү. Кээде ата-эне педагог максаттуу түрдө кээде баланын артында, кээде астында жүрөлү. Кээде жетелешибиз керек да. Көрдүңүзбү? Демек кээде кээ бир учурда биз билбей калышыбыз керек, жинти болуп калышыбыз керек. Жок, билбейм балам, сен өзүң кантип ойлойсуң деген сыяктуу. Анын пикирин алып. Демек кандай бир деңгээлде бул жерде өтө жакшы. Андан тышкары мисалы үчүн курактык психология деген психологиянын жакшы бир бөлүгү бар, Ар бир баланын курагына жараша мамиле кылуу, аларга карата мамиле кылуу деген сыяктуу. Менин оюмча ушул сыяктуу мындай ата-энелер дагы бүгүнкү күндө, ата-энелерге деле бүгүнкү күндө бул интернетте бүгүн мындай жеткиликтүү. Анан мугалимдер үчүн менин оюмча ушул сыяктуу адабияттар маанилүү. Ошол эле мисалы үчүн жанагы чет өлкөдө аябай жакшы педагог, мисалы үчүн бул Пиаже мисалы үчүн эмгектерин айтып жүрөбүз. Мисалы үчүн Америкадагы белгилүү педагог Дюнин эмгектерин бүгүнкү күндө айтып жүрөбүз. Өзүбүздөн эле мисалы үчүн советтик педагогикада мисалы үчүн Аманашвили мисалы үчүн гумандуу педагогикага, балага гумандуу мамиле кылалы деген сыяктуу мамиле. Бул дагы аябай маанилүү да, туурабы? Ошол эле мезгилде менин оюмча бүгүнкү күндө мындай эң негизги нерсеси биз ошол педагогикалык процессте баланы таанып билүү менен биз өзүбүздү да таанып билишибиз керек да. Туурабы? Ата-эне эгерде ушундай нукта биз ата-эне дагы педагог дагы мындай ушундай нукта мамиле кылсак, илимдин жетишкендиктерин, өзүбүздүн тажрыйбабызды, анан баланын өзгөчөлүгүн,
Мен оюмча ошондо жаңылбайбыз го дейт. Кандай дейсиз? Сонун агай. Эми чынында жанагы сиз айткандай бул мугалимге эле эмес, педагогикалык билим ата-энеге да аябагандай керек болуп калды да ушул жерде. Зарыл болуп калды. Себеп дегенде ата-эне бүгүнкү күндө эгерде баягы мен билем, мен ата-энеми, мен баарын билем, мен силер төрөдүм деп эле өзүнүн эле жолу менен кете берсе, адашып калат баягы. Анткени бүгүнкү күндө баланы өстүрүү жөн эле баягы курсагын тойгузуп эле өстүрүп коюу эмес. Бүгүнкү күндө биз өнүктүрүүгө милдеттүүбүз да. Туурабы? Коомдо заман таланбайт деген сияқты. Мисалы, бала деле эми эч качан алай ата-эне баласын эч качан жаман болсун дебейт. Бирок жаңылып калып атпайбызбы тарбиялоо жүргүзгөндө. Мен туура кылып атам деп ойлоп эле, Ооба. бирок жаңылыш калып аткенбиз да. Ошондуктан как раз илимий табылгалар, дүйнөлүк тажрыйбалар, элементарный менин ата-энемдин, менин үй бүлөмдүн тажрыйбасы как раз ошол убакта келет да пайда. Ар бирибиздики деген да. Эми мисалы мындай болуп атат да агай. Эң башкы нерсе мисалы мындай биз көбүнчө алган билимдерибиз менен эмес, көбүнчө баягы көргөн, буга чейинки башыбыздан өткөргөн тажрыйба менен көбүрөөк мындай колдонуп коебуз да, мисалы бала тарбиялоодо делечи. Анан ушул жерде бир эки нерсе бар. Түшүндүрүү, анан жазалоо дегенчи. Анан менин оюмча экөө тең бир керектүү болуш керек депчи. Анан мисалы түшүндүрүү сөзсүз түрдө алдыда болуп дайыма болуш керек, бирок кандайдыр бир учурда бир балдар үчүн бир жазалоо процесси да керек го деп ойлоп атам да. Кандай дейсиз ушул? Баягы биздин коомдо мындай бир жазалоосуз жок эле мындай тарбиялай же тарбиялай бере алабызбы деген бир ой да. Эми түшүндүрүү анан жазалоо деп атпайбызбы? Деги эле муну биз педагогикада ыкма деп колдонуп жүрөбүз да, э? Ар кандай педагогикалык ыкмалар. Демек, ата-эненин дагы балага таасир этүүнүн жолдору деп алсак дагы менин оюмча дагы жакшы болот дейм да. Ошондуктан эми мисалы үчүн бала кезде өзгөчө кичинекей балдарды эстейличи. Ата-эненин сөзү абдан мыйзамда турабы, э? Ушундай кабылдашат, аткарат, баарын тең ата-энени идеал тутат да, турабы, э? Баланы ошондой бир курактан өтөт да. Анан бала ошол курактан өткөндөн кийин анан мектепке келет. Мектепке келгенден кийин башталгыч класста анын эң мыкты сүйүктүү мугалими бул башталгыч класс мугалими. Директордун сөзү, президенттин сөзү, эч кимдин сөзү ага мыйзам. Тааныбайт дагы. Тааныбайт, турабы, э? Башталгыч класс. Ошол башталгыч класста эгерде мугалим балага өзүн мындай педагог катарында сүйдүрө алыш керек да. Ата-эне жанагындай балага идеалдуу бир образды тартуулаган сыяктуу эле, биз идеалдуу эмеспиз. Бирок бала ошондой идеалдуулук катары кабылдайт да. Анан чоңойгон сайын көрө баштайбыз. Мен деле ата-энемдин кемчилиги бар турбайт, анан кемчилиги менен оптом кабылдай баштайбыз да, турабы, э? Сыйлоо көтөбүз, турабы, э? Балдарда как раз башталгыч класстын мезгилинде педагог ушундай бир жакшы педагог болуш керек. Баягы бала идеалдуу мугалимдин образы дегендей болуш керек да. Ушул учурда менин оюмча жанагы балдарга таасир этүүнүн ыкмасы жазалоодон да көбүрөөк ыкмалар аркылуу, мисалы үчүн балага бир нерсени түшүндүрдүк, бирок эркелигинен, жоопкерчиликсиздигинен, турабы, э? Кандай бир деңгээлде бала тигил же бир иш-аракетти аткарбай койду. Элементарный мугалимдин унчукпай калуусу, сүйлөбөй коюусу, э? Бул дагы балага бир белги болушу мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Так эле жөн физически бир кандай бир деңгээлде балдардын неме эмес. Демек, жанагындай биз ата-эне катарында, педагог катарында таасирдүү адам болсок, аларга элементарный кандай бир деңгээлде сүйлөбөй коюубуз, э? Адагы жаза, э? Адагы кандай бир деңгээлде бир деп бала өзүн өзү талдоого бир себеп болушу мүмкүн. Жазалоонун бир жолу деп койсок болот да. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу. Эми жазалоо дегенде көпчүлүк учурда биз коомго муну ачык айтып коюшубуз керек, казыбай. Мисалы үчүн кээде жазалаш керек. Мисалы үчүн азыр молдолорубуз чыгып алып айтып атат: "Эй, мындай биз дейт, аялдарды кол тийип туруш керек" дейт. Жана мындай бир нерсе дейт. Иши кылып айтат экен. Сүргүл менен чаап кой дегендер бар. Иши кылып аркан айткандар бар да. Эми деги эле мындай күчтүү адамдын, ата-эненин же болбосо бир эркектин өзүнөн алсыздарга, аялдарга же болбосо балдарга кол көтөрүүсү бул өзү алсыздыктын белгиси. Мугалимдин тем более эгерде кандай бир деңгээлде бир
Эми азыр Кудайга шүгүр жок. Биз бала кезде кол көтөрүп жүрдүк, эсиңиздеби? Бир балдар мугалимдерибиз сабак эле. Эми бул алыстыктын белгиси экен да. Демек ошондуктан кандай бир деңгээлде биз кыймыл аракетибиз менен, мамилебиз менен, жесттерибиз менен, көз карашыбыз менен таасир эте алгандай болушубуз керек. Демек биз бала сезиш керек. Эмненин туура эмес экендигин биздин кыймыл аракетибизден, тигилдей нерсе кылган мамилебизден сезсе, менин оюмча тарбиянын эң таасирдүүсү дагы менин оюмча ушул. Демек бул адамды сезгичтикке үйрөтөт да. Анан эми кээ бир учурда билбейм, эми кээ бир атемдер мындай сөзсүз түрдө жазалоонун жанагындай физики жазалоонун элементин кабылдайт. Бул эми менин оюмча мындай балдарды түшүнбөстүккө, оорчулукка, бир нерсесин денесин оорутууга алып барат да. Менин оюмча бул жакшы нерсе эмес. Менин жеке баам. Сонун агай. Абдан жакшы пикирлерди айттыңыз. Ушул бул багытта жанагы айрыкча мугалимден унчукпай коюусу, мындай бир сүйлөбөй же бир таарынган сыяктуу мамиле кылып койсо, мындай ошол нерсени кабылдаган бала болсо, бул абдан жакшы нерсе да. Мугалим эгерде таасирдүү болсо, мугалим өзүнүн ишине абдан жоопкерчиликтүү болсо, бала сөзсүз түрдө сезет. Көрдүңүзбү? Өзгөчө баштаган кыласыздар. Көрдүңүзбү? Анан эми ал бала чоңойгон сайын албетте баланын мындай өнөрү чыга баштайт. Уже чоң класстарда уже мугалимдер эми ар башка болуп, алардын ар биринин өзүнүн эмеси бар. Мисалы үчүн эми мугалимдердин дагы түрү бар го, мисалы үчүн. Кээ бирөө жумшактыгы менен, кээ бирөө сөзү менен, кээ бир мугалимдер өрнөгү менен, өзүнүн өрнөктүк ушунчалык бир жагымдуу жүрүм туруму менен балдарга таасир этет, тарбия берет. Кандай дейсиз? Чоң рахмат агай. Абдан сонун. Ушул жерде жанагы мен айткым келип атат да, мисалы ар кайсы мектептерде иштедим да, ошол жерлерде жанагы жазалоонун бир көбүрөөк түрүн пайдаланып, ушул балдарга катаалыраак бир окутуу маселенде жакшы окутуш керек деп катаалыраак мамилени тандап алган мектептерде көбүнчө балдар ошол бир анча-мынча мугалимдин таарынган маселесин көңүлүнө албайт экен да. Албай калышат экен. Себеби андай майда чүйдөккө көңүл бурбай калышат экен. Себеби андан катуураак жазачы. Тескерисинче жанагы жумшак сезимталдык жоготуп кетет. Сезим жоголуп кетет экен да. Жоголуп кетет. Бул чатак да. Ооба. Демек кандай бир деңгээлде бир мугалим, ошол сизге окшогон жетекчилер, демек ошол мекемедеги мамилени ошондой бир сезимталдуу бир эмеде алкакта бир сактап туруш керек да. Демек балдар да ошого баа бериш керек. Туурабы? Бул мугалимдерге байланышкан нерсе. Анан эми кээ бир учурда кечирип коюңуз, мугалим өзүнүн ишине туура эмес мамиле кылса, келип алып телефондон сүйлөшүп атса, сабагына учурунда кирбесе, учурунда чыкпаса, сый кетет да. Мугалим анан ата-эне өзүнүн сыйын, урматын жоготуп койсо, бала аны тоготпой калат. Балдар сезимтал да. Аны билип алат. Демек бала менен мугалимдин ортосунда баалуулуктар жоголот. Ата-эненин ортосунда. Вот биз ушуга маани беришибиз керек. Кандай дейсиз казыр? Өтө бир орчундуу, актуалдуу нерсе болуп атат да. Албетте да. Казыр себеп дегенде тажрыйба бар да буга чейин. Толтура дүйнөлүк тажрыйбалар бар, өзүбүздүн элибиздин тажрыйбалары бар, диндин тажрыйбасы бар, илимдин тажрыйбасы бар, туурабы? Мунун баарын биз тилекке каршы пайдалана беришибиз керек болчу. Четке калып атабыз да. Мисалы, жанагы биринчи мугалимдер жөнүндө айтып кетпедикпи? Мектеп суук болушу мүмкүн, жанында айлык аз болушу мүмкүн. Бирок ушул менин оюмча, жеке пикиримде бул негизги фактор эмес экен да. Мисалы, мен кайсы бир мектепте иштеген мезгилде ошол мектептин имараты өзү кийин жаңы мектептүү болушту, ал айылчы. Анан мектептин имараты бир 15 градуска минтип кыйшыйып турат эле да. Сыртынан кадимкидей көрүнчү. Ичинде коридорлордон 2 киши минтип, мындай жанаш минтип өтүп кете албайт да, минтип, мындай ушундай тар мектеп. Ошончолук жупаны мектеп. Кичинекей кошо тибиндеги мектеп болчу да. Бирок ошол мектептен деле ошол мектептин жамаатынын эмгеги менен ошо республикага таанылган күчтүү балдар айтып койсоңуз ошол мектеп чыгып атат да. Бул Оморлуу Кожоке деген Нарын районунда мектепте. Анан былтыркы жылда ошол мектептен олимпиададан дагы ошол мектеп биринчи орунду алды. Анан эң жогорку упайды ошол мектеп алды да. Көрдүңүзбү, жанагы педагогдордун ортосундагы мамиле, ырашкердик, изденүү, туурабы? Анан мындай жанагы сиз айткан пикир эмеде мындай алардын бир айлык акысы жогору болгону, ал мисалы айлык акыбызды балким миллион сомго жогоруласа деле, биз өзүбүздүн мындай бир мугалим катары мындай бир
кандай десек мындай максатыбызды, өзүбүздүн ошо багытыбызды жоготпой алып кете турган болсо, бул нерселер бир экинчи орунда турчу нерселер экен да. Анан сиз айткандай чындыгында жанагы мисалы кыргыз коомчулугунда деле ата эне болуш үчүн баланы кичинекей кезинен тарбиялап, сен эртеңки күнү ата болосуң, сен эне болосуң деп тарбиялачу эмес беле ар бир нерсени. Анан мисалы Советтер Союзу мезгилинде деле мисалы коомчулукта ар бир мисалы театрга кирсе театрда тарбия бар болчу, көчөдө жүрсө көчөдө, мектепте жүрсө мектепте, ар бир жерде ушундай бир комплекстүү тарбия бар эле да. Анан биз жанагы мектепте барып, мисалы жана сиз айткандай ата эне текебет, менин балам менин ишиң болбосун, сенин милдетиң окут деп туруп мындай бир чектөө коюп койгон учур болуп атат. Демек мугалимдер ар кайсысынан ал баланы мындай бир андан ары сүңгүп тарбиялаганга кадимкидей чоң тоскоол болуп калып атат да. Эми ушул учурда мисалы мектеп менен мектептин тарбиялоосу менен үй бүлөдөгү тарбиялоонун ортосундагы ажырым болгондо кандай бир кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Албетте, баягы бүгүнкү күндө мына педагогдор көп айтып атабыз ушуну баягы. Азыр ата энелер болушчаак болуп калды. Бир нерсе болсо да, илгери биздин бала кезде мектепке берчи эле, ата эне киргизчү эмес эди, туурабы, Ооба. Мектеп тарбиясындагы билиминде өзүн жүрчү. Эми азыр ата эне болушчаак болду. Кээ бир учурда ата эненин болушчаактыгы мунун оң жана терс себептери бар. Ата эненин болушчаактыгы ушундай болуп атат. Мисалы үчүн ата эне кээ бир учурда мындай окумал, баласын аябай жакшы көргөн, баласынын өнүгүшүн каалаган ата эне бар да. Ал бала бакчага барса, бала бакчага барат, эмне кылып атат, педагогдор кандай окутат, мектепке барса ким экен, кандай окутат экен, сабакка катышсам болобу, изилдейт, мурункулардан сурайт, туурабы? Баягы ушунчалык изденген ата эне. Кээ бир учурда мектеп, эгерде өзүбүз жабык мектеп болсо, аларды тээп кое атабыз. Ооба. Алар мектеп менен кызматташууга даяр. Алар ушунчалык жардам бергиси келет. Керек болсо жанагы батышта билесиз сиз, волонтер катарында ата эне жардам берет. Ооба. Көрдүңүзбү? Аябай. Аларды биз тээп коебуз да мектеп. Албетте көңүлү калып калат. Ата эненин Кабакты чытып, кийилишип атат. Кийилишип атат мектепте кандай бир деңгээлде. Көрдүңүзбү? Бул жабык мектептин мисалы да. Жабык мектептин мисалы. Демек бул ата эне кап деп сынып калат. Мектептен кичине көңүлү калып калат. Ал уже альтернативалык башка мектепти издегенге аракет кылышы мүмкүн да. Бул убакта бул кандай бир деңгээлде педагогдордун педагогикалык компетенциясынын төмөндүгү мененчи бул убакта. Ал эми албетте экинчи бир ата энелердин тиги бар, жанагындай өзүм билем деп. Кээ бир учурда албетте кээ бир ата эне өзүнүн кызматына таянган учур болушу мүмкүн. Бул эми жашыруун эмес, кээ бир учурда өзүнүн байлыгына, өзүнүн кандай бир деңгээлде ошол жаманбы жакшыбы бир атак даңкына таянган учурлар бар. Эми бул караңгылык. Бул жерде педагог эмнеси менен биз жеңебиз? Биз өзүбүздүн педагогикалык компетенциябыздын жогорулугу менен, аларга туура мамиле кылуу менен, балага өзүбүздүн адистигибизди мындай тартуулап үйрөтүү менен биз сезебиз. Эгерде түшүнгөн ата эне болсо, сөзсүз түрдө эгерде бизге орой мамиле кылып алса, эртеби кечпи кечирим сурап келет. Өзүнүн катасын сезет. Эгерде аны менен биз конфронтацияга барбасак, аны менен жанагындай эрегишип алсак, ал жакшы калып барбайт. Ал биздин педагогикалык кандай бир деңгээлде агартуучулук компетенциябыздын төмөндүгүн билдирет. Ошондуктан биз педагог баары бир жакшы нерсе бар го, эки адам уруша кетсе, акылдуусу күнөөлүү деген. Анын артында педагог, биздин педагогдугубуз ата эне менен кылган мамиледе биз сөзсүз түрдө ата энеге түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Себептеги ата эненин баары педагог эмес да. Туурабы? Ошондуктан эгерде биз туура мамиле кыла алсак, түшүнүктүү өнүгүүнү каалаган ата эне эртеби кечип сөзсүз түрдө бизге келет. Эми кээ бир учурда албетте кээ бир учурда айылдарда ушундай учур болот. Баягы конфликтти каалаган, дайыма кандай бир деңгээлде урушаарга жол таппай, баягы урунаарга жол таппай турган ата энелер болот. Эми аларды да туура түшүнүп кабылдаш. Аларды коом өзү тарбиялайт. Аларды жашоо өзү тарбиялайт. Анан албетте бир жерде биздин педагог, эгерде биз балага туура мамиле кылсак, керек болсо бала өзүнүн ата энесине тоскоолдук кылып, ата энесин токтотушу мүмкүн. Бизде баягы көбүнчө өзүбүздүн негизги ата эне катары, мугалим катары максаттарын кээде мындай бир эсибизден чыгарып коюп атабыз да.
болбосо чын эле ошол максатыбыз мындай бир алдыда туруп турса, негизи бир максатыбыз ата эненики деле, мугалимдики деле бир да кээ балабыз канчалык жакшы тарбия алат, билим алат, демек ушул убакта биз жанагындай конфронтацияга барып баягы бир эки лагерь болгондон көрө кызматташсак дагы тезирээк жетебиз да, туурабы? Кээде мисалы үчүн ата эне мен айта албаган нерсени мугалим айтышы мүмкүн. Мугалим айта албаган нерсени ата эне айтышы мүмкүн, туурабы? Экөө мындай бир бирдиктүү бир нерсе болсо, мисалы биз кичирээк кезде үй бүлөдө мугалимден уруш жегенибизди үйгө айтчу эмес элек да. Ооба. Себеби үйдөн мугалимден мындай бир кандай бир жазалоолорду алганыбызды үйгө айтып барсак, үйдөн экесе болчу эле да. Эмне кылып анан андай болду депчи. Азыр тескерисинче баягы мындай бир мугалим ушинтип койду десе эле ата эне чуркап барып атып мындай бир эми бул баланы жакшы көрүү деп сезиши мүмкүн. Анан жана гумандуу мамиле, баланын укуктары деген маселеге келгенде көбүнчө баягы эркелетүү маселесин көбүрөөк басым жасап коюп атабыз да. Анан мисалы Япон эли айтат экен да, ошол баланы эркелетүү аны таштап койгонго барабар депчи. Эми гумандуу педагогика деп атабыз, ага жакшы мамиле деп атабыз, баланы сүйүү деп атабыз. Анан кайра бир жерде жанагы бала эркелетүү маселеси тигиндей болот. Эми ушул ортосунда чек, кантип чек коюп, анан ошо балабызга болгон сүйүүнү кантип мындай бир ченемин өлчөмүн биле алабыз. Алар туура багытка барыш үчүн. Жакшы. Сиз мисалы үчүн өзүңүз мындай үй бүлөнүн 3 баланын атасы катарында, 25 жылдык педагогикалык тажрыйбаңыз катарында ушул чекти эмнеден көрүп атасыз? Мен ошону билбей сизден сурап атпайм. Өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтсаңыз да атам. Ошол мисалы ушул чек мисалы жашоодо бир орустар айткандай бир золотая середина деген нерсе болуш керек да. Биз мисалы минуска плюска ооп кетсек сөзсүз катачылык болот да. Эми ошол орто жердеги чекти табыш өтө кыйын болуп атат да. Мисалы эгер көбүрөөк жакшы мамиле кылсаң эркелетүүгө жатып кетиши мүмкүн. Мисалы балдарыбызды жакшы көрөбүз дейт. Мисалы сайыз мезгилинде жөнөкөй эле жана ашканадагы мисалы мындай эле да. Табактарды көтөрүп барып бош табакты, тамакты куйдуруп, кайсы жерде нан болсо жерден алып, кайсы жерде чай болсо аны алып барып ичип, бүткөндөн кийин тарелканы тарелкага, тиги идишти идишке ушинтип коюп иреттип кетчү элек да. Анан бул баягы эмгекке тарбияланган анан азыркы учурда мисалы мектептерде көбүнчө балдардын коопсуздугунан коркуп бүт баарын нан, пан эмне бере турган болсо бир жерге даярдап коет, балдар келип отуруп туруп кайра чыгып кетет да. Анан менин байкашымча ошол керек болсо мисалы коомдо, жаштарда жанагы өзү ичип бүткөндөн кийин анча мынча жыйнап койгон маселе дагы мындай бир көндүм адат болбой кетип баратат да. Эми ошол балдарыбызды жанагы аябай ашкере эркелетип албай, ашкере мындай бир жазалап аларды мындай бир көңүлүн түшүрүп албай, как мындай бир адис катары бир ушул оюңузду уккум келип атат да. Кази агай, мына мен ушу жакында бир маалыматка күбө болуп калдым. Муну текшерип коюш керек. Бирок 50% болсо да ал убакта маалымат 50% деп жүрөт. Менин оюмча бир Финляндияда бала бакчанын тарбиячылардын 50%га жакыны жогорку билимдүү эркектер болот экен да. Бала бакчада. Элестетсеңиз, башталгыч класста эмес, бала бакчада. Кандай еришакактык көрдүңүзбү? Мисалы, биз эми бүгүнкү күндө бала бакча эмес, башталгыч класска барып мугалим болгондон уялып аткан учур болуп, коомдо мындай абдан бир терс тенденциялар бар да. Башталгыч класска только эжейлер берет деп атпайбыз. Көрдүңүзбү? Коомдо ушунчалык бир мындай жаңылыш түшүнүктөр бизде аябай көп да. Ал эми ошол как раз Финляндияда как раз эркектер бала бакчада көп болгондугу үчүн көбүрөөк практикалык тарбияларды көбүрөөк берет экен. Мисалы үчүн элементардык аякта баягы токой көп да, суук жер, токой көп, мисалы үчүн мындай дегенде. Жанагындай элементарный алар баягы өздөрүнүн тамактарын салып беришет ата-энелер. Анан ошол практикалык сабактарды мисалы үчүн элементарный чыгып туруп, мисалы үчүн мектептин эмесиндеги жанындагы бакчага барып, элементарный мисалы үчүн кандай курттар бар, күзүндө кандай эмне, чөп кандай куурайт, мисалы үчүн канаттуулар эмне менен тамактанат, курттар эмне менен тамактанат,
балыктын кандай түрлөрү бар, элементарный ушул сыяктуу нерселердин баардыгын тең үйрөтөт да. Практика жүзүндө. Практика. Бизде баягы бир кыргызда бир эме бармы? Мисалы бир эркек бол деп беребиз. Эркек балдарды эркек бол деп беребиз да, мисалы үчүн мындай. Анын бир эмеси жок. Эркекти кайсы кандай десең, мындай оройлукту эркек катары кабылып калганбыз да. Ушундай бир сыяктуу бир бузук сыяктуу көрүнүштөр бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ата-эне катарында, менин оюмча, жанагы эркелик, сиз айтып аткан эркелик, бул эрки жоктук менин оюмчачы. Эркелик менен эрки жоктук мындай бир да. Эмне себептен? Улуу мундун өкүлдөрүн карап көрөлүчү, мисалы үчүн биздин чоң аталар, чоң апалар катаалыраак мамиле кылган чоң балдарына. Анан эң кичүү уулуна мындай бош мамиле кылып койгон да. Баары дозволено. Баарын жасай берсе болот. Ошол баарын жасай берген балада эрк калыптанбай калат. Бир нерсенин баарын жасай берет, бирок эрк жок. Ирет жок. Тартип жок. Демек, баланы өстүрүүдө жанагындай жоопкерчилиги менен өзүнүн кандай бир деңгээлде жасай турган милдеттемелери бир чогуу жүрүш керек экен да. Демек, баланын эрки калыптан, ошол как раз жоопкерчилик баланын эркин калыптандырат экен да. Эрки жоктукту эмес, бала эриктүү болот экен. Эриктүү бала эмне болот? Бул максаттуу болот. Бул бала бир нерсени жасаса, өзүнүн жоопкерчилиги алган бала болот да. Ошондуктан ата-эне көбүрөөк кандай бир деңгээлде жанагындай баланын кичинекейинен баштап, элементарно, мисалы үчүн жапондорду айтып жүрбөйбүзбү, бала акчадан баштап, сиз айткан ошол өзүн өзү тейлөөгө үйрөтөт балдарды. Кичинекей жана Монтессори педагогика деп атпайбызбы? Монтессори педагогика да ошондой. Бала акчадан баштап эмне кылат? Өзүн өзү тейлегенди үйрөнөт. Элементарно, баягы татаал нерселерди кылбайт. Ошондуктан эмне кылат, мисалы үчүн? Жууган жери дагы раковиналарда ошондой өзүн ошо жака тең, мисалы үчүн. Керек болсо 4 жаштагы бала эмне кылат? Тамак жедиби? Тарелкасын сууга чайкап коюп коет бияка. Көрдүңүздөрбү? Бул нерсе кандай бир деңгээлде баларды бир эксплуатация эмес, элементарный өзүн өзү тейлөөгө үйрөтүү. Ата-эне деле мисалы, кийимиңди чечтиңби, бут кийимди чечтиңби, бут кийимди чечке коюп кой. Келдиңби, кечинде бут кийимди тазалап кой, мисалы үчүн. Деген сыяктуу өзүн өзү тейлөө сыяктуу жанагындай күнүмдүк тапшырмалар эрктүүлүктү калыптандырат экен, жоопкерчиликти калыптандырат экен. Бизде кээде кандай? Кыздар баарын жасайт дейбиз. Элементарный, мисалы үчүн, баары 4-5 бала отурат, тамактанасың, кыздар тамак жасаш керек, алып келиш керек, андан кийин тазалап баарын жууш керек. Эркек эмне кылат? Эркек алып илгери тоого кетчү эле, башка кылчу эле, жумуштар кылчу. Азыр шаар жеринде жашат да, этажданда, кабаттанда. Баары эле эркектер кыйратып сыртта жумуш кылбайт. Элементарно ата-эне катарында биз бүгүнкү күндө эркекти дагы кыздардай сыяктуу эле сөзсүз түрдө өзүн тейлөөнү, өзүнө жоопкерчилик алууну үйрөтүшүбүз керек экен да. Ошентип бүгүнкү күндө маминки сындар, жана мен кыймын дейт, эркекмин дейт, бирок нерсени кылбайт, жоопкерчилик албайт. Ушул сыяктуу көрүнүштөр бар да. Ошондуктан биз бул багытта менин оюмча ойлонушубуз керек да. Көп ойлонушубуз керек. Албетте ойлонушубуз керек. Кээ бир туп-туура деп биз кандай бир деңгээлде туура деген нерсе биздеги учурда жаңылыш да. Кээде бул кандай бир биздин жаштарды терс жака бир багытта койгон учурлар бар. Сон, мисалы биз жанагы мектепте окуп жүргөн мезгилде өзүбүз окуган кабинеттерди тазалап жуучу элек да. Анан ошол мезгилде дежурный деп койчу элек. Дежурный деп койчу эмеспи элек анан. Нөмөтчү. Анан ошол жууп тазалап аткан мезгилде ошол сен дежур болгон күнү жокто мисалы мектепте ар бир окуучу ошол нерсени ойлончу да. Дежур болгон окуучу жок дегенде бутуңду тазалап келсең болбойбу депчи. Ушул сыяктуу нерсе мисалы азыр мектептерде ошол нерсени кайра жандандырууга аракет кылып атышат. Орто жерде мисалы ошол нерсени жоюп салган мезгилде керек болсо балдар элементарный мектепке ушундай бир коомдук жайга кирип бара жатканда мындай бутундагы баткакты тазалап анан кириш керек деген сезимдер жоголуп кетет экен да көрсөчү. Ошол адамдардын ортосундай адамдарды бир жоопкерчиликке тарбиялаш үчүн аларды мисалы кээ бир ушинтип пол жууш керек эле десе ата-энелер менин балам эмнеге тряпка кармап пол жууш керек деген нерсе бул кандайдыр бир деңгээлде менин оюмча бир адамды текеберчиликке түртүп атат да. Мындай бир менин балам эмне себептен тряпка кармаш керек да пол жууш керек дегенчи. Менин балам окушу керек. Бирок окуу билим деген нерсенин аркасында
мыкты тарбия болмойын окуунун адам үчүн мындай пайдасы жогораак болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн жанагы коомдо айта ушул жерде казыбек бир жаңылыштык нерсе бар да, бизде бир жаңылыш уран бар да. Балдар биздин келечегибиз дейбиз да. Бул жаңылыш уран экен да. Балдар биздин келечегибиз эмес, балдар бүгүн биздин күнүбүз экен да. Бүгүнкү күнүбүз. Демек кандай бир деңгээлде жанагы мектепте кандай бир деңгээлде келечекке даярдайбыз, келечекке үйрөтөт. Албетте келечекке даярданат алар. Үйрөнүп атат, өсөт, өнүгөт, колдонуп атат турмушта. А бирок бүгүнкү күндү жашашыбыз керек экен да. Мектептеги процесстер дагы жашоосунал да. Жөн эле баягы жалаң гана теорияга үйрөтө бербестен, биз жашоого үйрөтүшүбүз керек экен да. А жанагы тамактануу, өзүн туура алып жүрүү, мамиле куруу, конфликттерди чечүү, мунун баары тең бул жашоо экен да. Демек мектеп болобу, үй бүлө болобу, көчөдөгү мамиле болобу, бири бирине болгон мамиле бул жашоо. Ошол жашоонун эрежелерин биз үйрөнүшүбүз керек экен да. Эртеңки эмес, мына бүгүн үйрөтөлү. Бүгүн үйрөнсө, эртең дагы бир нерсени үйрөнөт. Анан кийин дагы бир нерсени үйрөнөт. Демек артка кыл жүрсө бир нерсени үйрөнгөн болот. Ошол үйрөнгөн нерсесин жашоодо жашайт экен. Эми агай, өзүңүздүн мындай кылып жүргөн эмгектериңизге бир аз кайрылып көрөлү да. Сиздин жанагы 365 күн жомок деген эмгегиңиз бар да. Мына менин баамымда ошол ар бир күнгө бирден жомок деп мындай эсепке алынган болуш керек да. Анан ушул бала тарбиялоодо, балдарды турмушка калыптандырууда ушул сиздин сунуштаган жомоктор кайсы нерсеге балдарды калыптандырат? Биз баягы адамда, мен жеке оюмда адамдагы бир эң мындай адамды дайыма өнүктүрүп турган, бактылуу кыла турган, дүйнөнү тааныта турган, өзүн тааныта турган негизги көндүм бул окуу. Китеп окуу. Ошол биздин бизге чейинки ата бабанын турмуш тажрыйбасын, философиясын, ой жорумун таануу да, бул окуу аркылуу иштелет экен да. Бала кичинекейинен калыптанбай кезде, эгерде баладагы китепти окуу маданиятын калыптандыруунун бирден бир жолу ага жомок окуп бериш керек экен да. Кичинекейинен күндө жомок окуп беришибиз керек экен да. Бул эми 365 күн жомок идеясы бул менин эле идеям эмес да. Бул ошол эле Европада, Америка Кошмо Штаттарында бул бар. Андай китептер бар да. Ошондуктан биз жубайым экөөбүз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны топтоп, дүйнөлүк адабияттарын алып туруп, анан кийин биз баягы мындай 365 күн жомок, ар бир күн күн жомок. Келгиле ата эне күндө жомок окуп берели. Баланын бир чети дүйнө таанымы калыптансын, экинчиден окуу маданияты калыптансын деп биздин кыргыздын балдарына бир сунуштаган кичинекей бир эмгегибиз эле да. Ошондуктан менин оюмча бул эң негизгиси балдарды калыптандыра турган бул окуу маданиятын калыптандырат. Дүйнө таанымын калыптандырат. Сонун агай. Эми агай, ошол бүгүнкү ошол баарлашуубуздун мазмунунда көбүнчө ушул ата эне менен мугалимдердин ортосунда кызматташуу, ошол бири менен эриш арка иш алып барып, биригип алып бала тарбиялоо деген маселе болуп атат да. Анан ушул багытта сиз өзүңүз дагы жардамга, ушул долбоорго кол сундуңуз, Таамай долбооруначы. Ошол Таамай долбоорунун негизги максаттарынын бири ушул ата эне менен мугалимди бир аудиторияга бириктирип алып, анан бала жөнүндө айтып берүүчү. Анан бул боюнча бул сыяктуу бир долбоорлор менимче мындай бир экөөнү бир аудиторияга бириктирип алып мындай боло элек болуш керек эле да. Анан сиздин бир оюңузду уккум келип атат. Ушул эгер ушул долбоор ийгиликтүү бир ишке ашып кетсе, кандай бир жакшы жактары болушу мүмкүн? Бул эң негизги нерсеси ата эне дагы, педагогдор дагы бири-бирин таанууга бир көмөкчү болот да. Эгерде биз бир жерге чогулган болсок, биз көйгөйүбүздү бир нерсе айтабыз да. Демек бирибизди таанууга дагы бир көмөкчү болот да. Бирибиз менен кызматташууга бир себепчи болгон бир аянтчы болот деп атат. Өтө сонун болот. Ийгилик коштошун. Анан биз сиздер менен чогуу кызматташууга, иштешүүгө даярбыз. Эми ошол долбоордо сиз спикер катары чыккан атпайсызбы? Ошол бизди көрүп аткан көрөрмандарыбызга ошол өзүңүз эмне жөнүндө айтып бересиз ушу долбоордо? Ушу боюнча бир аз кичине чакырып таштап койсоңуз. Урматтуу ата энелер, педагогдор, биз ушул Таамай долбоорунда мына биздин кыздар, балдар келишти, как раз чогуу биз кызматташып болуп атабыз. Биз как раз жанагы өспүрүм курак. Өспүрүм курактагы балдар менен ата энелер ортосунда мамиле кандай болуш керек? Кантип биз иштиктүү кызматташа алабыз?
бул маанилүү, бул жөнүндө сүйлөйүн деп атам. Андан тышкары кенже курактагы балдарды өнүктүрүү. Көпчүлүк учурда, кээ бир учурда биз эметип калып атпайбызбы, жанагы 3 жаштан кийин кеч дегенде китептин котодум эле мен Масаро Ибакарычы. Ошол жерде айтылат да, канчалык эрте куракта биз ата-эне балага туура мамиле кылсак, баланы туура бир пайдалуу түзө алсак, бала келечекте ата-эне үчүн мындай көп оорчулук жаратпайт. Абдан мындай ата-эне менен баланын мамилеси мындай эр шакак болот да. Ошондуктан кенже курактагы балдарды өнүктүрүү дагы аябай маанилүү. Анан үчүнчү бир маанилүү тема, как раз ушу сиздер жасап аткан тема, ата-эне менен педагогдор кантип кызматташа алабыз? Кантип биз дагы иштиктүү кызматташа алабыз? Ушул боюнча дагы сиздер менен ата-эне менен Кудай буйрса жолугабыз. Ийгилик болсун, анда жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Эркин микрофон бербей эле коелу. Болот жетет ушул. Биздин студиябызда мейманда Асылбек Жоодонбеков агайыбыз болду. Чындыгында баарлашуунун мазмунунда кайдан абдан бир сонун идеялар, сонун бир ойлор чыкканына абдан кубанып жатам. Кудай буйрса ата-энелер үчүн дагы биздин кесиптеш педагогдор үчүн, жалпы эле коомчулук үчүн бир өрнөк ала турган бир жакшы сабактар сүйлөндү деп эсептейм. Ошон үчүн көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге, ушул студияга убактыңызды бөлүп келип берген Асылбек агай сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ушул көрсөтүүнү уюштуруп жаткан Эврика Плюс мекемесине, анын медиа борбор командасына терең ыраазычылык билдиребиз. Анда урматтуу көрөрмандар, биздин каналга катталып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Сиздер менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Рахмат сиздерге дагы чакырганыңыздар үчүн. Ийгилик болсун. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, алтындарым.